тарых илиминин доктору, коопсуздук кызматынын ардагери, саясий репрессия курмандыктарынын сөөктөрү жаткан жери тууралуу алгачкы маалыматтарды алып, аларды казып алуу иштеринин башында турган, ушул куугунтукка учураган 20 миң жарандын тизмесин камтыган Кыргызстандагы саясий репрессиянын курмандыктары аталышындагы 10 томдук китебин да жазган сөз Абдрахманов Болот Жумашевде. Рахмат, урматтуу депутаттар, урматтуу жолдоштор. Ушунчалык маанилүү теманы ушундай жыйында биринчи жолу ушу 30 жылдан бери өткөзүп атканга мен аябай кубанычтамын. Өткөндө дагы өткөн жумада жолукканда да бир топ жакшы ой пикирлер айтылды эле. Ушу биринчиден ушу депутаттарга, ушу демилгеңерге мен аябай чоң ыраазычылык билдирет элем. Эмне дегенде бул темага биздин коомчулук, эми жашырбай эле айталык, дары жетекчилер периодически кээ бирде эле мындай көңүл буруп, мындай салкын көңүл буруп келатат десем мен жаңылбаймын. Эмне дегенде мисалы ошол эле репрессиянын биринчи жетекчилери сөөктөрү чыккан Атабей тыйык жерибизге деле биздин жетекчилер кээ бирде ушу чоңдор келгенде, коноктор келгенде бир барып койгондон башка кайры башка учурда унутуп калгандай. Бул репрессиянын темасы дагы жылында бир чоң инсандын 120 жылдыгы же 100 жылдыгы болгондо бир эстеп коюп, мындай эпизодически эле мындай каралып жатканына мен баалап ушинтип басымдап айтып кетет элем. Ошон үчүн ушул мыйзамды кабылаларда талкуулаалар болуп атат. Мен айтам, бул тема мына мен ушу Атабейти 91 жылдан берки ушу репрессия менен тагдырым байланган үчүн тыгыз байланышта болуп, бул теманы мен билем деп ойлоймун. Бул теманы ушу Атабейт ачылгандан баштап активдүү иштеп атып, архивти КГБнын архивин жөнүндө азыр бүгүн да сөз болоорун мен сезип турам. Ошол жерден изилдеп жана 10 томдун ичине 20 миңге жакын биздин акталган учурунда репрессия болгон жарандарыбыздын тизмесин киргизип атып, мен ошондо азыр ачык айтып коеюн, дагы бизде акталбаган учурунда Сталиндик репрессияга дуушар болгон жарандардын аты чыга элек азыр жатат. Мен ойлойм, азыр ошол архивти мына бул жерде кээ бир оппоненттер айтышы мүмкүн, КГБнын архивин ачпаш керек деген. Туура, эч ким бул жерде КГБнын архивин 100% баарын ачып койгула деген талап менимче эч ким койбойт. Аны баары түшүнөт. Бирок ошо саясий репрессия учурундагы дуушар болгон делалардын ошолорду кылдаттык менен карап, мен айткандай жанагы ачыл элек аттарды, ушу сымдарды кайра чыгарганга биздин акыбыз бар. Эгерде ошорекилерди азыр рассекречивать этип жарыкка чыгарбасак, бул дагы бир топко уланып кетет. Мен силерге айтайын, мына биздин коңшу эле республикаларыбыз бул тармакта алдыга бир топ жылып кетишти. Бир топ жылып кетти, булар астыга кетишти. Мен өзүмчө бир анализ кылгам. Эмне үчүн биздин коопсуздук комитетте 30 жылдан бери ушул багытта мындай жумуш жакшы алып барылбай атат деп. Мен ойлойм, биринчи бир причинасы, урматтуу жолдошторум, эгемендик болгондо мына 32 жыл болуп баратат. Коопсуздук комитетте 25 жетекчи алмашыптыр ушу 30 жылдын ичинде. Анын 90% бая сырттан келген саясатчылар. Булар деген архив дегенди КГБнын жанагы жаткан ичиндеги секретный документтер дегенди мындай терең түшүнбөйт да, өзүңөр билесиңер. 20 жыл алмашып атса, 1-2 жылдан иштейт экен, баягы бир шайлоодон экинчи шайлоого чейин. Алар ушу архивдин ичине деле терең кирген жок. Мен силерге бир нерсе айтып кетейин, азыр бул оппоненттерге айтып коеюн. Мен Бауреки 10 томду жазып атканда КГБда атайын ушу
архивтерди рассекречивать этиш үчүн комиссия бар да, кызматкерлерден түзүлгөн. Ошол мен 16-17 жылы ошо комиссиянын мүчөсү болуп да кирип калдым. Анан архивтеги ошол секретный иштерди 10-дон 5тен кылып ар бир мүчөгө бөлүп берди да. Мисалы, мага ошондо да бир ончакты иш түшүп, анан 1-2 жумадан кийин биз чогулдук. Мына мен айтып коем, Сегизбаев, Абдилкеңеш ошону иштеп жүргөн ошонун кабинетинде. Анан мага кезек келгенде айттым, ай, Боорекил деланы карагылачы. Сыртында делада секретный деп жазылып турат. Ичин ачып көрсөң, 24-жылы Жети Өгүз районунун ОГПУнун башкармасы сержант Петухов болсун деген буйрук, бир кагаз. Ошол эмгиче секретный. Эмне үчүн секретный кыласың? Бул Петуховдун качан жоголгон, мунун эмнеси секретный? Кудайыр. Ошол папканын сыртында секрет дегенди угуп алып эле жүрөктөрү түшүп, эмгиче ушундай психология менен мындай консерватор кызматкерлер бар да, урматтуу жолдоштор. Менимче талап келди, убакыт келди. Ошол экилерден азыр кичине астыга жылышыбыз керек. Астыга жылып, ошол экилерден коркпой, мен айтып атам, кылдаттык менен жанагы жашыруун секретный материалдарды чыгар деп эч ким айткан жок. Мен деле КГБнын кызматкери жөнүндө КГБнын секреттерин эч качан эч ким ачпайт. Бирок жана саясий репрессия тиешелүү материалдарды ачсак, азыр дагы миңдеген Кыргызстандын жарандары өзүнүн туугандарын, чоң ата, тайталарын аттарын угат, көрөт. Мына мен айтып кетейин, бул жерден 2 жыл мурун жана 10 томдук курмандыктардын китебин чыгардык. Мага жүздөгөн киши, тааныбаган кишилер ыйлап ыраазычылыгын билдирип, китептен тайтамды, атамды таптым деп. Кандай бул жакшы жумуш? Бүгүн бизде деген ошолордун астында биздин парзыбыз ошо да, ошолордун атын унутпай. Мунун эң чоң сабагы, эң чоң максаты бул закондун деле мындай тереңирээк ойлоп көрсөк, урматтуу жолдоштор, бул ошо репрессиядан сабак чыгарып, бүгүнкү муундарыбыз эртең ушундай репрессия болбос үчүн чара көрүшүбүз керек. Эгерде өзүбүздүн тарыхыбызды, ошол эки репрессиянын себептерин бүгүн билбесек, репрессиялар дагы боло берет. Мына мен айтайын, кээ бирде мени ушу ата бейит жөнүндө, репрессия жөнүндө кээ бир окуу жайлар, университеттер, институттар лекция окуп бериңиз деп чакырат. Ар кандай курстар, мына кичинекей курс, чоң курстарга менин таң калганым, көп биздин студенттер ушул эки теманы билишпейт экен. Оозун ачып угуп турушат десеңер, ай. Бул эмне үчүн деп мен ушул эки чакырган тарых мугалимдери менен сураймын. Да эмне үчүн булар билбейт десем, жылдан жылга бизде окуу жайларда тарых сабактарын кыскартат. Кудайыр бар да, Россияда Путин 1-класстан баштап тарыхты киргизип атат, биздики кыскартат. Ошондуктан Боорекил бир эле закон менен чектелбей, менин мындай сунушум бар эле да, урматтуу депутаттар, жолдоштор, бул жерде мына илимпоздор отурат. Негизи Кыргызстанда улуттук концепция керек. Ушул экил саясий репрессияга дуушар болгондордун атын сакташ үчүн, калтырыш үчүн, ошолорду иш чара көрүш үчүн улуттук концепция керек. Бул концепцияга деген көп нерселер камтылыш керек. Биринчиден, мына бүгүнкү күнү Кыргызстанда ушу саясий репрессия менен алек болгон саналган эле илимпоздор бар Кыргызстанда. Өзүнүн энтузиазм, өзүнүн демилгеси менен байкуштар чуркап жүрөт, өзүнүн каражатына акча чыгарат, өзү жанагындай студенттерге барып лекция окуйт. Пайда көрөйүн дебейт. Просто ушул эки жаштар ушуну билсин, кийин ушундай кайталанбасын деп. Жанагы концепциянын ичинде ошол экиндей илимпоздорду колдош керек. Колдош үчүн бүгүнкү күнү Кыргызстанда биз эмне казактардан жаманбызбы? Эмне үчүн биз илимий изилдөө институт же илимий центр ачпайбыз ушул эки саясий репрессияларды изилдөө үчүн? Ошол жерге жанагындай илимпоздорду башын кошуп, мамлекет каржылап, ошол жерден жанагы китептерди атайын чыгарып, ошо учебный программаларга киргизип, мен ойлойт элем, биринчи очередь укук жана сактоо биздин органдар, МВДнын академиясынын
КГБ'nin институтунун, аскер институтунун программаларына ушул эки сабактарды киргизиш керек, жолдоштор. Бүгүнкү күнү ошол программа жок. Ошол экинин баарын тең, баягы мен жана башында айткандай, эпизодически эле мындай бул теманы эстебей, планомерно, постоянно иштей турган өзүнчө бир программа болуш керек, милдет. Кыргызстан ушуга качан келебиз деп мына ойлоп жүрөм да. Ошол эле программанын ичинде биздин Атабей жанагы СНГ боюнча, урматтуу жолдоштор, Кыргызстандын репрессия болгон жетекчилердин сөөгү ушул жерде эле табылган, Атабейде, Кыргызстанда. Башка жакта жок, табылган жок. Бирок ошо репрессияга көңүл бургандарын карагылачы, ошо Казакстанда, Өзбекстанда музейлерин карагылачы. Мына Көчө Мирзиёев Атабейге алып бардыбы? Бирок музейине киргизген жок. Гүлдү берди, кетти. Музейине киргизип көрсүнчү. 20 жылдан бери бир ремонт болуп электи. Эмне үчүн жогорку кеңеш ошол экини каржылай турган маселесин азыркы демилге бар. Ошол жерге чоң комплекс куралык деген чуркап жүрүшөт адистер. Мындай эмелерин, проектлерин көтөрүп алып. Бирок буга келгенде эле өкмөттүн каржылай турган бизде акча жок болуп калат. Ошон үчүн мен ойлойм, буну колдош керек. Мен колдойм бул законду. Анан бул закондун долбоорун бир сыйра окуганда мен көңүл бурдум, комиссия түзүлөт. Мен орусча вариантын окудум, на общественных началах деп. Урматтуу жолдоштор, Кыргызстанда на общественных началах комиссия качан жакшы иштечү, качан эффективдүү иштечү. На общественных началах дегенде ошол жерге чакырылган мүчөлөр ошондой мамиле кылат. Мен дайыма 100 жыл айтат, барып иштебес үчүн. Баягы мойнунан байлаган иттей болуп, барса барат, барбаса жок. Ошон үчүн комиссия эффективдүү иштеш үчүн жакшы адистерден чогултуп туруп, мамлекет ошого каржылаш керек. Каржылаш керек, жакшы иштетиш керек. Эгерде дагы бир сунуш, жанагы мен көп жылдык эмгекте жанагы КГБ'нын архивинде 10 томдук акталган китеп чыкты дебедиби азыр мынакей урматтуу депутат. Эгерде жумушубузду ылдамдаталык десек, азыр архивде ошол каралбаган, акталбаган дагы бир нече миңди карап туруп ошого кошуп жаңы китеп чыгарышыбыз керек. Же болбосо убактыбыз болсо, каражатыбыз болсо, кайра башынан дагы бир 10 жыл кетет да. Анан дагы бир сунушум бар эле, жана 10 том менен таанышкан көп, ар биздин 700 айылга жакын кишилердин ошол жерде өкүлдөр репрессия болгон. Чыгып айтат, балам 10 том болгону менде 100 эле экземпляр чыгардым да өзүмдүн акчама. Көбүп чыгарылган жокмун. Ошол эки менин атам 5-нчи эле томду экен берчи дейт. Ай бере албаймын, калгандары каяка? Ошон үчүн мындай ой бар. Ар бир регионго ошол эки 10 томдон алып, азыркы кошулгандарды алып, ар бир регионго өзүнүн боорекиндей курмандык болгон китептерин чыгарыш керек. Нарындыктар көп, көлдүктөр көп, түштүктөн ар бир областта көп ошончо китеп, ошондо 1 томдон, 2 томдон чыгат. Ошону алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Кыргызстан патриот болгондон кийин экенсиң. Мен жанагы 100 экземпляр жана китепти айтып атпаймынбы, жана курмандык болгон 100 экземпляр. Мен силерге айтайынбы, мына чыккандан бери 2 жыл болду. Ошол 10 томдукту 2 жылдан бери 60% чет мамлекетте алып кетти. Мен эч кимге айткан эмесмин. Электронный почта, тияктан бияктан чалып, кат жазып, бойбогондой китеп чыгарган турбай бергилечи. Америкадан баштап, Швеция, аянкы томду Швецияга жибердим экземплярды. Швециянын библиотекасы. 50% ошо жака чет мамлекетке. Кыргыздардын 50ге жакын вузу бар, 2-3 эле алды. Кайдагерлик. Эмне дегенде бул темага көңүл бурулбаган ошол да. Ошон үчүн бир эле мыйзам менен муну чектешпеш керек. Ошон үчүн мен сунуш кылганым, мындай мамлекеттик деңгээлде жана госсекретарь деген бар, калган институттар бар. Буга постоянно көңүл бура турган бир органды жасаш керек. Айтканым ушул, ишибиз ийгиликтүү болсун, Кудай буйрса, мен дагы ушул экини колдойт элем, рахмат. Болот агай, чоң рахмат. Сиздин ишиңизге ийгилик. Мындай маанилүү сунуштарды бердиңиз.
Чын эле азыр бизде министрлер кабинети, өзгөчө каржы министрлиги 2023 жылда бюджетти карап аткан мезгилде ошол азыркы музей боюнча, ремонт боюнча биз мындай расмий катта жазабыз. Ошого каржы министрлиги эч кандай акчаны аябастан каражатты бөлүш керек. Бул боюнча биз сиздерге кат дагы беребиз. Экинчиден, жана мыйзам долбоорунда коомдук башталышты деп айттыңыз, бирок ошол эле убакта өкмөт каржыласа да болот. Ага каршылык болбойт. Эгерде жана комиссия түзүлгөндөн кийин. Же кандайдыр бир фонддор, демеушчүлөр болсо, ага дагы мындай эшик ачык болот да. Өкмөт каржылайм, ушул демилгеңер жакты акча бөлүп беребиз десе, жок дебейт албетте. Анан азыр жакшы ойду айттыңыз, жана сиздин 10 томдукту мен ойлоп атам. Мисалы жогорку кеңештин депутаттары деле ошол 10 томдукту сатып алып, өздөрүнүн айыл өкмөттөрүндөгү китепканаларга жиберсе, ошол жерде айылда кичине басып келип, мындай жаш муун деле, улуу муун деле мындай барактап, кичине окуп кетмек деген ойдобуз. Бул демилгени мен мындай өзүм колго алам.